Академик Абдылдажан Акматалиев бүтүндөй илимий жолун Манас эпосы менен Айтматовдун ааламына арнаган. Анын 50дөн ашык чыгармачылык жолунда кош канат куштай бир канаты Манас болсо, ал эми экинчи канаты Айтматов болгон. Мына ошол илимпоздун жашоосунда эки тема тең ийгиликке жеткирди. Албетте агайдын жасаган эмгегин бүгүнкү чыгарылышыбызда сөз кылбасак болбойт. Студент кезинде академик Акматалиев алгачкы дипломдук ишин окумуштуу тилчи Самат Давлетовдун сунушу менен Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы салыштыруулуулар жана метафоралар деген темада жазган. Ошондой эле дипломдук ишин башкалардан айырмаланып, изденүү менен 120 бет жазган. Изденип жаздым. Анан ошол учурда Манас таанымчу Самар Мусаев бизден мамлекеттик экзамен алып калды. Дипломдук ишти жактап атканда ошол жерде комиссиянын баары жактырып, ушул эмгегимди Эл агартуу журналына сунуш кылышты да. Бул мен үчүн күтпөгөн окуя болду. Мен алардын баарын кыскартып, кайра карап чыгып, анан Эл агартуу журналына бердим. Ал жарык көрдү да. Мына ошондон баштап менин илимге болгон кызыгуум пайда болду. Мына ошентип Абдылдажан Акматалиев изденүү, тажрыйба топтоо менен мен деген улуу устаттарынын жолун жолдоп илимге жол ачылат. Ошол эле мезгилдерде тактап айтсак 1979-жылдары Илимдер Академиясына жаңы адабий байланыш сектору бөлүмү ачылып, ал жерге сынак аркылуу өтүп иштей баштайт. Ал жактан алгачкы темасы дагы Айтматовдун чыгармаларына арнайт. Чыгыш адабияты жана Айтматов деген теманы алгым келди. Анан ошондо Салжан Жигитович дагы, Абдыкыр Садыкович да айтты, бул эми чоң тема. Сен жаңыдан баштап атсаң, мындай бир конкреттүү тема албайсың деди. Анан мен ошол кыргыз-казак адабий байланышын өнүктүрүүдө Чыңгыз Айтматовдун ролу деген тема алып, ошону 2 жыл иштеп, анан командировкага барып, материал жыйнап, анан жаздым. Өзгөчө мен материалдарды бул газета, журналдардан гана эмес, мен анкета кылып, анан жазуучулардын өздөрүнө жолугуп, ошолордун пикирлерин алып аттым да. Мисалы үчүн, ошол мезгилде жана Абишкек Илбаев деген белгилүү жазуучу, Калтай Мухамеджанов, Фузиямада Кадыр түндө чогуу авторлош болуп жазган, Анвар Алимжанов, Абжамил Нурпейисов, Тахия Актанов, Зейнулла Кабдолов деген жазуучуларга жолугуп, анан ошолор менен Айтматов менен болгон мамилесин, адабий таасир маселесин, жаштарга кандайча таасир этип аткандыгын өздөрүнөн угут. Анан бул материалдар эч ким эч качан жазган эмес. Мен биринчи жолу ушундай материалдарды жыйнадым. Бул менин биринчи макалам. Казакстандан келгенден кийин Заман менен кадамдашып деген макалам маегим чыкты. Бул макалада мен ушу Фудзиямада Кадыр түн драмасы кандай жазылып калды, идеясы кайдан чыкты, кантип эки автор биригип жаздыңыздар, ким кайсы окуяны кошту деген негизде алып келип жазып, анан Совет Кыргызстанга жарыяладым. Бул жаңылык болду. Анткени жазуучулардын чыгармачылык лабораториясын изилдеш, жазгандан кийин ал башка да элге жетет. Жаза электеги процессин мен биринчи жолу көрсөттүм. Анан ушул макала, маек мен тагдырыма чоң таасир этти. Ушул макаланы мен
кино үйі деп коет. Чыңгыз Айтматов ошо киночулардын жетекчиси эле ошол жерге алып барып таштап кетти. Мына ошол Чыңгыз Айтматов жана кыргыз-казак адабий байланышы деген тема аркылуу жаш окумуштуу Акматалиев сыртынан жүздөшүп жүргөн Чыңгыз Айтматов менен биринчи жолу бүткүл союздук конференцияда салам берип, казак бордошторубуз айткан саламын жолдоп сүйлөшөт. Ошондон баштап Чыңгыз Айтматов менен Абдылдажан Акматалиев 27 жылдан ашуун тыгыз байланышта болот. Анан бул ошо жай айлар эле. Анан 1980 жылы биздин Илимдер академиясында жаңы пайда болгон адабияттар жөнүндө бүткүл союздук конференция болуп калды. Мына ошол конференцияга Чыңгыз Айтматов дагы келип катышты да. Анан ошол жерден мен Чыңгыз Айтматовго жолугуп, анан агай сизге казак досторуңуз, замандаштарыңыз салам айтты деп аманатты билдирип коеюн десем эле, жүрүп басалы деп калды. Анан ошо учурашканда эле мен жылуу сезимди байкадым да. Анан ушинтип колумду алып, анан мындай жетелеп экөөбүз бастык. Эч ким тоскоол болгон жок. Алдыбыздан да чыккан жок. Анткени ал менин колумду кармап мындай басты. Анан мен айтып едим ошол фамилияларды. Десем эле, деп мындай карап, сен жана Калтай менен маек кылган сенсиңби? Мен окудум, мага жакты. Эмнеге бардың элең? Деп калды. Анан ушундай элем иш жазганы бардым элем. Анан ушинтип материал чогултуп келдим десем, жакшы экен. Деп анан өзүнүн машинасына түшүп кетти. Анан мен ого бетер толкундандым. Бул жолугушуудан кийин агай канатын ого бетер күүлөп, илимге күчтөнүп киришет. 1982 жылы кандидаттык ишин Абдыкадыр Садыков жетекчилик алдында кыргыз-казак адабий байланышын өнүктүрүүдөгү Айтматовдун ролу деген темада жактаган. Илимий изилдөөнүн аркасынан казак окумуштуулары менен тыгыз байланышта болуп, бир топ китептерди чыгарган. Мен азыр казак Чыңгыз Айтматов жана Кыргыз-казак адабий байланыш деген китебим Ленин комсомол сыйлыгына татыктуу болду. Жазуучу басмасынан казак тилинде 89-жылы менин китебим чыкты. Анан азыр карап отурсам, 170-тен ашык илимий макалаларым ошол казак адабияты, Жалын, Простор деген журналдарга, Социалист Казакстан, Егемен Казакстан, Алмата Шамы деген газеталарга жарып көрдү да. Ошо мен бир четим казак агайындар менен ошондо байланышып калдым. Азыркыга чейин байланышып келатам. Бери болгондо мен Казакстанга бир 300дөн ашык бардым азыр өмүрүмдечи. И бардыгы илимий жумуш менен. Арийне, академик Абдылдажан Акматалиев өзү айткандай эле, Чыңгыз Айтматов темалары кадыр барк зоболо алып келген. Илимий иш жазууга туру келди, анткени алдыда пландар турду. Ана мен жалпы түрк тилдүү элдердин адабиятын да Айтматовдун ордун алдым. Башкача айтканда кеңейттим. Өзбекстан кирди, Түркмөнстан кирди, Азербайжан, Алтай, башкыр, татар, анан дүйнөлүк адабият. Анан ошону мен 8 жыл жаздым. Анан 90-жылы ошо андык учурда Союз эле да. Москвага алып барып, Москвага талкуулатсам, көп кабыл албай койду. Анткени бул деген түрк тилдүү элдердин адабияты деген жок. Эмне үчүн бөлүнүп атат?
советтик жазуучу Айтматов, орус жазуучусу деп. Анан ал жерде ошо СССР Илимдер академиясынын корреспондент мүчөсү Ламидзе деген Георгий жактырды, колдоп чыкты. Мен дагы айттым, славянский литература деген бар, немецкоязычный литература деген бар, французскоязычный литература деген бар. Эмне үчүн түркөязычный деген литература болбосун? Деп, ал учурда эми Союзу баягы өзүнүн немесин кетирип атканда, ыдырап аткан. Ана мени консультантым дүйнөлүк белгилүү адабиятчы Георгий Ткачев болгон. Ал иште жактырды. Ошону менен бирге Борев деген Юрий эстетик жактырды. Ана мен авторефератын тараттым. Таратыш керек болчу ал мезгилде. 200-ге жакын ошол авторефераты 25-35 дегенде бар салыш керек болчу. Өзү вакыттын талабы ошондой элечи. Ана мен баарына салсам, ошол Өзбекстандын, Азербайжандын академиктери, аны эмес тетиги Карабар жана Балкариядан, Дагестандан чейин, тиги Гамзатов Расулдун инеси Гаджи Гамзатов, алдагы СССРдин член корреспонденти, ошолордон бери аябай мындай колдоп пикирлер келди да. Аны мен өзүм дагы туура жолдо экенин белгиледим да. Залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары Манас эпосу менен тыгыз байланышта. Мындай байланыштардын бир тобун изилдеген окумуштуу Абдылдажан Акматалиев болгон. Дагы жана Айтматовдун чыгармалары айтып атпайсызбы? Манас тема, Манас менен өтө байланышта. Анан албетте жана Маңкуртту мынтип эле айтып атабыз да, Маңкурт деп. Маңкурт деген бул жалпы түрк элине тиешелүү көрүнүш да. Ал Кекилбаевдин жанакы Талалар баладасы деген повестинде деле бар. Ошондой процесс, жана баланы чачына алып коюп анан кийин териге кийишкен. Башкаларда да Илиададан бери келатат да. Бирок Айтматов аны башкача деген келде чечти да. Ал тиги жанакы космос менен байланыштырып, планета менен байланыштырып. Анан Маңкурт деген термин ал дүйнөгө тарап кетти да. Бирок ошол сөз Манас эпосунда жолукпайт. Сагынбайдын вариантында дагы, Саякбайдын вариантында дагы, мисалы үчүн баланы кармап алалык, башына шири салалы дейт. Шири деп айтылат да. Айтматов эмеде Саякбайда Кoko деп аталат. Айтматов ошону мындай бир дүйнөлүк процесс менен айтып атпайбы, ааламдык процесс менен, адамдардын психологиясы менен, аң сезими менен байланыштырып жана чыгарып атпайбы. Ал Маңкурт, өткөн Маңкурт, жанакы жоламан, азыркы Маңкурт Сабитжан. Адабияттын бардык жанрларына кайрылган. Ошол эле Манас таануу, акындар поэзиясы, фольклор, кыргыз адабиятынын тарыхы, сөздүк, энциклопедия жана башка жанрлардын үстүндө иштеген, изилдөө жүргүзгөн. Манас эпосу боюнча эле 10 жыл иликтөө жүргүзүп иштеп чыккан. Эмбрион Кассандра тамгасында. Кассандра тамгасы боюнча дагы кыргыз адабиятчыларынын ичинен биринчи жазган, алгачкы жазган мен болдум. 95-жылы дароо чыгары менен мен ошону ушунчалык дагы деменен өзүм эметкенди жакшы көрөм да, мен бир шире жазганды жакшы көрөм да. Анан деменен жаздым, 4-5 күндө эсимде ушундай кар бар эле, ошо 6 марттан 10 мартка чейин 95-жылы ушунчалык эме жаздым. Канаттаны менен жаздым, эмбрионду. Анан ошо эмбрионду кайдан келип чыккан эмбрион? Көрсө бул дагы акырын барып Манаска барып такалат экен да.
Себеби Манастагы жаңы дүйнөгө, жарык дүйнөгө келем дегенде өзү болбой коет. Жок, мен чыккым келбейт. Жарык дүйнөгө келсем, мен элди кырам, канымга батырам. Дегендей мындай дегенде Умайен айтат. Жок, антпе, сен жарык дүйнөгө келсең, элдин ырыскысы болосуң. Элди бириктиресиң. Ынтымак алып келесиң. Деген менен баягы чапкылап анан чыгарат да. Мына ошону мен жаздым. Айтматов албетте ошол жердекини алды. Мен анткени ал башкы редактор болуп, Манасты терең билет да. А бирок аны такыр башкача кылып, дүйнөлүк тема кылып салды да. Фольклордук эмен дүйнөлүк актуалдуу тема болуп калды. Бүгүнкү күнү Абдылдажан Акматалиев Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институтун жетектеп келет. Айтымында артты бир кылчайып карасак, кесиптештер менен бирге билинбегени менен бир топ коомго керектүү иштерди жасаган экенбиз дейт. Чындыгында бүгүнкү күнү бул институт кыргыз тил адабият боюнча бир топ китептерди чыгаруу менен илимге салым кошуп келе жатышат. Дагы көп нерсе жасайбыз. Баса биз деген Сагынбай энциклопедиясын чыгардык. Саякбай энциклопедиясын чыгардык. Алыкул энциклопедиясын, Токтогул энциклопедиясын, Айтматтын 3 энциклопедиясын. Бул ар бири 1000 бетинде келгенде. Ар бир эмеде Союз учурунда ошол эле энциклопедия 5 жылдан арнашчу. Мындай айтканда биздин коллектив 100 жылдык ишти жанакы баарын кошкондо 100 жылдык ишти алдыга иштеп коюшту. Бирок өкмөт мындай моралдык жактан колдоп келатат. Аны айтып коюшубуз керек. Көптүн агайларыбыз, эжелерибиз мамлекет сыйлыктын лауреаты болушту, илимге эмгек сиңирген ишмер болушту, маданиятка эмгек сиңирген ишмер болушту, орден, медалдарды алышты. Моралдык жактан мына быйыл эле биздин 2 окумуштубуз, бирөө илимге эмгек сиңирген ишмер болду, бирөө маданиятка эмгек сиңирген. Моралдык жактан биз канааттанып келатабыз. Илим жаатында Манас жана Айтматовго арнаган талыкпас мээнетинин үзүрү үчүн бир катар сыйлыктардын лауреаты Абдылдажан Акматалиевдин 37ден ашуун монография китептердин жана ошондой эле 60тан ашуун макала маектердин автору.